Asый toruна, қатыгын чаппай қойбой, неттің арықпас, береге тұрған тай тұра. Ассаламу алейкум, қадырман қалайық қалық, урматтуу меймандар, қадырлуу спорт сүйүүчүлөр жана Көкбөрүнүн көрмандары. Бүгүн жалпы эле спорт көрмандары үчүн өзгөчө күн. Кыргыз бермети болгон касиеттүү ысык көлүбүздүн жээгинде бир катар өлкөлөрдүн ат жалында ойногон жигиттеринин катышуусунда көкбөрүүчүлөрдүн кыл чайнашып, намыс талашкан мыкты оюнуна күбө болгону турабыз. Алгач баарыңыздар менен дүйнөлүк чемпионатка тете бүгүнкү Көкбөрү боюнча эл аралык мелдеште жүз көрүшүп турганыма кубанычта экенимди билдире кетейин. Урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор, Аскар тоолуу көк майсаңдуу ажайып кооз кыргыз жергесине дүйнө эли суктанган ысык көлгө кош келиңиздер. Ата бабаларыбыз бизге бейиштей көз талдырган, табият менен кошо жүрөк туйлатып, кан кызыткан улуттук оюндарды, улутту улут кылып сактап келаткан нарык насилди аманат кылып калтырып кетишкен экен. Айкөл Манас бабабыз кулаалы таптап куш кылып, курама жыйып журт кылып, биримдиктин бийик үлгүсүн көрсөтүп, бир эл, бир журт болуп жашаган көп улуттун уюткусун мурастаптыр. Соңку тарыхта өлкөбүз көз карандысыздыкка ээ болгону бир топ сыноолор менен кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Ийилди, бирок сынган жок. Бабалардын дем күчү менен мамлекетибиз бүгүн дүйнөлүк коомчулукта өз ордун татыктуу ээледи. Баба наркын, ата салтын сактап келаткан муун бар үчүн Кыргызстан эгемендүүлүгүн, элдүүлүгүн, нарк насилин, улуттук каада салтын жоготпой, Көкбөрүдөй улуттук оюндарын дүйнөгө даңазалап, мынакей бүгүн дагы эл аралык ири иш-чара өткөрүүгө белсенип турабыз. Кыргыз эли өзүнүн нарк насили, үрп адаты, каада салты менен эл болуп, улут болуп сакталып келген. Ошондон улам улуттук оюндар урпактан урпакка өтүп, көөнөрбөс мураска айланды. Канча кылым өттү, канча муун алмашты. Бирок эзелтен бери ойнолуп келген кыргыздын улуттук оюндары бүгүнкү күндө дагы терең маанисин, таалим тарбиясын, актуалдуулугун жоготкон жок. Көпчүлүктүн жарпын жазып келген Көкбөрү дагы кыргыз элинин байыртадан ойлонуп келе жаткан улуттук оюндарынын бири. Кыргызда Көкбөрү бул эрендердин ер оюну деп жөн жеринен айтылып калган эмес. Анда карылуу жигиттер тайманбастыгын, шамдагайлыгын, эпчилдигин көрсөтүп, эл оозуна алынып, аты алайга, даңкы далайга жеткен. Кыргыз эли бүгүн да андай жигиттерден куру эмес. Чындыгында эле бул эрендердин ер оюну улакчылардан чапчаңдыкты, намыска бектикти, карандай күчтү талап кылат. Демек, Көкбөрү эрки күчтүү, эч нерседен жалтанбаган, эл жерин коргоого ар дайым даяр турган жоокерлерди өстүрүп турат. Кезинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов агабыз эрендердин ер оюнун мурас калтырып кеткен ата бабаларыма кулдугум барабы деп бекер жеринен тамшанбаган чыгар. Көкбөрү оюну жүрөгүндө жалыны бар жаштарды команда менен иштөөгө, учуру келгенде чукул чечим кабыл алып берүүгө, чыдамгайлыкка, эрктүүлүккө, атуулдукка тарбиялайт. Учурдан пайдаланып, ушундай мааниси терең Көкбөрү оюнунун андан ары өнүктүрүүгө, кеңири жайылтууга салым кошуп жаткан улакчыларга, алардын машыктыруучуларына, каракылды как жарган калыстарга,
улуттук спорт тармагынын жалпы кызматкерлерине жана күйөрмандарга терең ыраазычылык билдиремин. Ата бабалардан мурас катары калган дөөлөттөрдү бүгүнкү күндүн баалуулуктары менен жуурулушуп, жалпы коомчулуктарды бийик адеп ахлакка багыттоо, жаштарды дене тарбия жана спорт аркылуу сергек, алдуу күчтүү, ден соолукта болууга, бекем эркти, мүнөздү калыптандырып, турмушта кез келчү оош кыйыштарды жеңип чыгууга үйрөтүү бүгүнкү күндүн башкы талабына айланды. Ушул жагдайдын маанилүүлүгүн эске алып, кызматка киришкенимдеги биринчи жарлыгым инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы болгон эле. Улуттун саламаттыгы бүгүнкү күндө мамлекеттик саясатыбыздын артыкчылык берилген багыты болуп саналат. Күчтүү Кыргызстанды куруу үчүн өлкөдө ден соолугу чың, эрки бекем, мекенчил жаштарды тарбиялоо зарыл. Көкбөрү оюну бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасына кирип, эл аралык деңгээлдеги спорттун түрү экенин тастыктап, оюндун географиясы кеңейип, кулачын жайып бара жатат. Дүйнө жүзүнөн көптөгөн күйөрмандарды топтоп, эл аралык деңгээлге чыгууга дагы бир кадам жасады. Намыс үчүн жигиттердин көзүн жайнатып, карууларын карыштырып, ооздуктарын чайнап, көбүк бүрккөн аргымактарынын алкынта ат ойноткон, намыс козгогон көкбөрү оюну бир аптадан ашык созулуп, улакчылардын кан кызыткан оюндарды эли журтубузга, бүгүнкү меймандарыбызга эстен кеткис маанай гана тартуулабастан, эл аралык ынтымакты бекемдөөгө дагы чоң салымын кошот деген ишеничтемин. Калыстыкты туу туткан кыргыз эли ар бир команданын артыкчылыгына баа берет, улакты тайгазанга таамай таштап, жараткан ийгилигине кубанат, тамырында ата бабалардын канын дүркүрөткөн көкбөрүгө жан дили менен күйөрмандык кылат деп мен ишенемин. Эл аралык мелдештин катышуучуларына эр оюнда өздөрүнүн күчүн, майтарлыгыс эркин, мыкты чеберчилигин көрсөтүп, ийгиликке жетишин, оюндардын жаракатсыз өтүшүн тилеймин. Көкбөрү эр оюну күчтүүлөр жеңсин, акылман элибиз аман, ажайып жерибиз тынч болсун, жараткан өзү колдосун. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык.